Түркиянын маданият жана туризм министри Мехмет Нури Эрсой Галиполидеги Лунди кемесин эскерүү үчүн сууга чумкуду. 27 метр тереңдикте жаткан Лунди кемесинин ичине кирип, ары бери аралай сүзүп чыгып, өз көзү менен көргөндөрүн, сезимдерин журналисттер менен бөлүштү. Бул жерде 1904-жылы курулган Лунди кемеси бар. Кеме чөгүп кеткен, бирок азырда формасын жоготпоптур. Кудум өзүңдү кемеде жүргөндөй сезет экенсиң, деди министр. Ошондой эле ал Галиполинин тарыхына да токтолуп, бул аймак суучулдардын сүйүктүү локациясына айланып баратканын кошумчалады. Белгилей кетсек, Галиполи тарыхый суу асты паркы Эгей жана Мармара деңиздери бириккен жерде жайгашкан. Кеме 1915-жылы чөгүп кеткен. Салмагы 188 тоннаны түзгөн бул гигант кеме бүгүнкү күндө да өз формасын жоготпой турат. Кошумчалай кетсек, туризм министрлиги Чанаккалени дүйнөнүн эң маанилүү сууга түшүү туризмдин борборлорунун бирине айлантуу үчүн 2017-жылы Галиполи тарыхый суу асты паркы долбоорун иштеп чыккан. 2 жылга созулган инвентаризациялык изилдөөлөрдөн кийин 150 чакырымды түзгөн сууда сүзүүгө ылайыкташтырылган дестинация жасалган. Аталган суу асты паркы 2021-жыл 2 октябрда пайдаланууга берилген.